6 айда Кыргызстанды 6 миллион турист тандады. Ал эми аймактардагы туризм кандай болуп жатат? Туристтердин көбү Ысык көл, Соң көлдү тандаса, тоо туризм жактыргандар дагы көп. Биз түз оодобуз, эфирде учур маселеси, студияда туроператорлар, туристтик полиция, ошондой эле туристтер, гид. Саламатсыздарбы? Студияга куш келиңиздер. Ошо алгачкы эле суроону туроператорлорго берсем, аймактагы туризм кандай болуп жатат? Туристтер агылып атабы аймактарга да? Кутман күн, саламатсыздарбы? Уруслан Калмурзаев, Интеразия туристтик компаниясынын негиздөөчүсү. Бүгүнкү күндөгү туризмдин абалы азыр мына сиз белгилеп кеткендей, бир жылга Кыргызстанга 12 миллиондун тегерегинде конок келет деген ошо күтүү болуп турган прогноз дейбиз. Былтыркы сан менен салыштырганда былтыр 10 миллионго чукул ушундай турист келип кеткен. Ошол көрсөткүч быйыл 20%га өсөт деген күтүү менен 12 миллион коюлган болсо, ошол 12 миллиондун 6 айлыгында июль учуруна азыр 6 миллион турист келип кетти деп эсептесек, уже толук ушундай болот. Мунун ичинде деле аймактарда эгерде бөлүп карай турган болсок, келген коноктордун кайсы тараптан, кимдерден келип атканын карай турган болсок, бул кошуна мамлекеттерден эң эле көп каттообуз. Жаныбызда турган Өзбекстан, жаныбызда турган Казакстан мамлекеттери 48-49%, бизде ошо Өзбекстан мамлекетинен келген коноктор 23-24%-ын тегерегинде Казакстан мамлекетинен келген туристтер, анан 10-15%-ын тегерегинде СНГ мамлекеттеринен, Россия Федерациясынан келген коноктор, дагы калган бир 10-15%-ын тегерегиндеги бул дүйнөнүн калган булуң бурчунан келип аткан ушундай коноктор, туристтер деп эсептейбиз. Анан эгерде мамлекеттин масштабтай ала турган болсок, ички дүң продукциянын ВВП деп коебуз. Туризм азыркы ушул тапта 22-23 миллиард доллардын тегерегиндеги кириш болуп эсептелет. 22 экономикага. Бул ВВПнын бизде мамлекеттеги 4-4,5%-ын ушундай түзгөн сегмент болуп эсептелип турат. Эми биз мурунку бир 10 жыл мурдакы же болбосо 15 жыл мурдакы, ошол эле 5 жыл мурдакы көрсөткүчтөр менен салыштырганда бул алдага жылуу учурунда 1%, 2% түзүп келген. Ушул жылкы келе турган 12 миллион туристтин каттамы менен ички дүң продукциянын 7,5-8%га чейин ушундай көтөрүлүүсүн ушу туризмдин аркасынан күтүүгө ушуну болот. Биз буга дейре 20-жылдары, 21-жылдары деле 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион турист келди деп мактанат элек да. Мына быйыл 6 айда 6 миллион турист Кыргызстанды тандады. Мына Интеразия, сиздер Алай, Тянь-Шань тоолору тарапта, Сарой, Чыйырчык, Сарымоголдо мына туристтик каттамдарды тейлеп атасыздар. Аймакка дагы агылгандар барбы тоолорго? Негизинен көбөйдүбү? Ооба, негизинен келген коноктордун баардыгы эле эми билебиз, биздин жаратылышыбыз үчүн, кооздук үчүн, тоодогу салкындык үчүн, тоодогу суулар, булактар үчүн келген себебинен көпчүлүк туристтердин баардыгы ошол аймактарга, тоолорго карап ошол жака жол алышат. Эми шаар ирети бул мисалы чоң шаарлар, ошол эле Бишкекти алабыз, ошол эле Ошто алабыз, бул хаб зонасы деп коебуз. Келип жайгашып, самолетто келсе самолетто келип жайгашып, отелдерге жайгашып, ушул жерден анан жолдору, маршруттары түзөлүп, ушундан ары тоолорго карай жолдорун улашат. Ошо туристтерди Кыргызстандын эмнеси ушундай кызыктырып, кайра келүүгө тартып атат да? Пикириңиздер? Биз туристтер көбүнчө бизде Куб Хаус гостиницасына, мейманканасына чет өлкөдөн көбүрөөк келет. Ошолордун көбү велосипед айдагандар, мотоцикл айдагандар, джип айдагандар көбүнчө өзүн сынамакка, табиятты көрүп, тоолуу жерлерде, кооптуу жерлерде жүргүсү келет да. Анан аларды кызыктырганы, мисалы кечээ күнү Швейцариядан конок келди. Анан мен сүйлөшүп калдым да. Мен дагы Швейцарияга баргым келет, көргүм келет десем, Швейцариядан бул Кыргызстан бир нече жыл эсе сонун деди. Ошолордун оозунан угуп мен аябай толуп турдум да. Сыймыктандым. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, булар келгенде
бут кийими жок жүрүшөт. Эшикке деле, ичкериге деле. Себеби булар бейиш катар кабыл алып атканын мен сезем да. Энергетика, жердин энергетикасын сезет. Алар ошол нерсени сезиш үчүн ушунча жол басып келишет да. Мына Кундуз Талканчиевна, сиз Cube House'та, мына сиздин мейманканаңызда ушу чет элдик туристтер агымы үзүлбөйт. Эмне менен тартып атасыз? Бул тейлөө сапаты же баягы этин ашкана тамшанып кайра кирип атабы сизге? Алар тоолордо жүрүп, зоолордо жүрүп, сууларда жүрүп, анан баягы чарчагандай комфортту каалашат. Бизде көбүрөөк комфорт менен тартып алабыз. Тейлөө, албетте тейлөө. Биринчи очередь. Тамактан эмне тамшантат мисалы? Тамактан биз эми эртең мененки тамакты беребиз. Ошону курсагың жакшы тойгузуп койсоң бактылуу да. Бардык эле адамдар ушундой керек. Ошондо биздин тамактарды баалайбы же? Албетте баалайт. Анткени булар келгенде, шаарга келгенде көрө турган жери биринчи ушул биздин улуттук тамактарды, ошол кухняны издешет. Кайсы жака барсак экен деп сурайт. Өзүбүздүн саналуу кухняларыбыз бар. Себеби биз биринчи тейлөөсүн карайбыз да. Жакшы тейлеген, тамагы таттуусун ошол жака карап жөнөтөбүз. Биз эми мына туристтердин өзүнөн угалы, студияда Ирландиядан Кыргызстанды бир көрүүгө ашыгып келген туристтер Джонатан Ли, Эмма Лоус. Кош келиңиздер Кыргызстанга, ЛТРдин студиясына кош келиңиздер. Мына сиздер Кыргызстанга канчанчы жолу келип атасыздар? Биринчи жолу кайдан көрүп, Кыргызстанды кайдан угуп келдиңиздер? Эмне кызыктырды сиздерди Кыргызстанда? Jonathan and Emily, you are welcome Kyrgyzstan and you are welcome Elter. And question is, what's your interest in Kyrgyzstan and what's your love in Kyrgyzstan? Why you are coming in Kyrgyzstan? We're passing through on part of our round the world trip. Kyrgyzstan has always stood out to us when we were planning it because of the amount of nature that you've got, your culture, the food, everything kind of is what we were looking for in Kyrgyzstan. Yeah, pretty much the same. We loved everything about Kyrgyzstan since we've been here. We are planning to see so much more of the country as we go on our tour on our motorcycle. The mountains have been amazing, the nature is beautiful, and like Jonathan said, the food, the people are so friendly, so we will definitely be spending more time here. Кыргызстандын коздугу жана тоолордун коздугу, природасынын коздугу жөнүндө айтып атышат. Коздугун көрүп биз суктанабыз деп атышат. Анан тамактары, бизге алган мамилелери, анан меймандостугу ошолор жөнүндө айтып атышат. Биринчи жолу келип атабы экен, анан эме кайсы саякат каттамдарына барыптыр? And you are a first time? Yes, first time in Kyrgyzstan. And you are traveling around Kyrgyzstan. What will be first? We entered Kyrgyzstan up near the Alatu mountain range. So that was our first experience of Kyrgyzstan. But then we headed down to Osh. We want to spend some time in the city, and then we will maybe head north again and go and see some more of traditional Kyrgyzstan. Yeah, same. We're, like I say, travelling all around, taking in as much as we can. Lovely to speak to everybody, get everyone's opinion of Kyrgyzstan. So yeah, we've had a really good stay so far. Биз Алатоого бардык дейт. Алатоонун көрүп, ошол жерде сууларын көрүп, ошол жерде дагы чөмүлдүк дейт. Ошолорду көрүп суктанып жүрөбүз дейт. Анан Кыргызстандын бардык природасы бизге жагып атат дейт. Абдан жакшы. Биринчи жолу ушул Кыргызстанга биринчи жолу келип атышат экен. Аябай суктанып калып аткан экен. Эми мына айтсаңыздар, мына ушундай туристтер бизге көбөйдүбү агымы, аймактарга дагы? Быйыл байкалдыбы салыштырмалуу? Ошол эле сиздин Cube House'та тейлеген, сиздин мынабы тоо каттамындагы туризм каттамында.
Ошо көбөйсө эмне түрткү болуп атат көбөйгөнгө? Бул инфраструктурабы, тейлөбү, этно ашканаларбы эмне тартып атат көбөйгөнүнө? Жылдан жылга көбөйүп атканы бул күмөнсүз. Анткени мисалы бир эле Клубхауста бир эле убакта Австриядан келди, Англиядан келди, Ирландиядан келди, Швейцариядан келди. Алар ар тараптан, ар мамлекеттен келип, анан чай ичкенде чогуу отурганда бакыттын өзү ошол да. Ушул биз ал бакыттын деген бул Кыргызстан мамлекетинде ушунча чет өлкөдөр ушунча адамдар келип Кыргызстанды көрүп кетип атат деп мындай сүйүнөсүң да. Анан буларды тартканы албетте биринчи очередь табият. Биздин жаратылыштын кооздугу. Ушул нерсе биринчи тартат да. Анан Көбүнчө кайсыл каттамдарды жакшы көрөт булар ушул туристтик каттамдар Улуу Жибек жолундагы? көбүнчө Ленин чокусуна чыгышат. Көбүнчө. Жок деген ошону чокусуна чыкпаса дагы аягын көрүп кетели деп Тулпар көлгө барышат. Анан ушул жанагы бул дүйнөлүк деңгээлде жибек жолу, Памирский тракттын түздүгү бул бардыгы билет экен да. Ошолго жеткенге ошол алар үчүн ошол бакыт экен. Анан булардын группасы бар. Ар биринин өзүнүн группасы бар. Мотоциклдердин, велосипедисттердин өздөрүнүн группалары бар. Ошолорго жөнөтүшөт экен, сүрөттөрүн жөнөтөт экен, кооздугун. Анан ал ошентип уюшуп келе беришет экен да, Бири тартып, ошол трипке мына каттамга, туристтик каттамга чыгып аткандагы, анан кийин кайтып келгендеги маанайларын сезесизби сиз? Сезем, албетте. Бир кетип аткан адам бизге токтойт, кайткандагысы токтойт. Мен дагы күтөм аларды кандай акыбалда келет экен деп. Албетте чарчайт. Чарчап келгенде ушунчалык биздин кухняны, ашкананы сурайт келип элечи. Анан сонун нерселерди айтып беришет. Эң көп сураган тамагы кайсы? Шашлык. Эттүү тамактарды сурашат. Мына ушул эле каттамда мына Сарымогол, Сарой, Чыйырчык, Алай, Тянь-Шань чозулуп жаткан тоолорго карай Интеразия сиздер тейлеп атасыздар. Быйыл туристтер көппү? Жетишип атасыздарбы? Ошо жана сөздүн башында айтып кеткендей, былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл сөзсүз түрдө көп. Мен бул көп болгондун бирден бир себеби бул инфраструктуранын алда канча өзгөргөнү, жергиликтүү элдин, калктын келген коноктору менен баягы диалог түзүшү, тил табышуусу, анан ошого жергиликтүү элдин ошондой эле мамлекеттик, муниципалдык, мисалы органдардын баардык ушул туризмге тиешелүү болгон структура, ишканалар дейбиз, жеке тараптар дейбиз, баардыгы ошол туризмде кандайдыр бир конокторго болгон туура мамиле жасаш керек экенин, кандайдыр бир ошондой бир туура сервис көрсөтүш керек экенин, ошонун баардыгы түшүнгөн себептен анан ушундай бир инфраструктуралык түзүмдөр менен кошо анан оңолуу, көбөйүү жолу болуп баратат. Бул эми бир тарабы мыйзам чегиндеги баягы мындай көз караш десек деле болот да. Канчалык деңгээлде инфраструктура оң болсо, түз болсо, элдин мамилеси, көз карашы, конокторго койгон көңүлү, ошол нерсе баардыгы орунда болгон болсо, бул деген үйгө береке кирет, үйгө кут кирет дегендей, бул эми жылдан жылга көбөйүү гана күтүлөт. Ошол каттамда, туристтик каттамда деңиз деңгээлинен 2400, 2800, 3000, 4000 метрге чейин бийиктикке чыгышат да. Мына ошондо кайсы жерлерди булар ошо көрүүгө ынтызар, көрүүгө куштар, анан маанайларын сезесизби сиз дагы? Ооба, сөзсүз түрдө эми келген коноктордун баягы түрү бар да. Биз эми экстремалдык туризм деп айтабыз, же болбосо көңүл ачканы келген туризмде жүргөндөр бар, зыярат иретинде паломнический туризм деп коебуз. Молодежный, образовательный, жаштардын ар кандай тармактагы туризмдеги агымдар бар. Анан ошонун ичинде трекинг боюнча, хайкинг боюнча жүргөндө, бул тоолуу региондордо жүргөндө, бул сөзсүз түрдө бул баягы бир тарабы экзотикалык да туризм катары. Анан буга өтө сонун мындай бир машыгуу физикалык даярдык менен көп келип отурушат коноктор. Сөзсүз түрдө Хан Тенгри жеңиш пиктеринде, анан ош тарапта Ленин пиктерге ушул жерде эле келип отурушат. Бул жерге келгенде сөзсүз түрдө
ар кандай келген коноктору бар. Өзүнүн транспорту менен, эжекелериз айткандай мотоциклдар менен келгендер бар, грузовой транспорттары менен бар, жөнөкөй жеңил машиналар менен келгендер бар. Келгенден кийин бул келип эле 2-3 күндө чыгып түшө турган маршруттар болбой калат дагы. Сөзсүз түрдө адаптациялык убакыт керек болот бул тоолорго чыкканга. Ошого транспорттарын, машина, велосипед, мотоциклдарын бир жылдап ошо отельдерде таштап кеткен ушундай учурлар бар да. Сөзсүз түрдө ошол адаптациялык баягы учур, физикалык ошо адаптациясы жок дегенде 15 күндөп акырындап чыгып отуруп ошо чокуга жеткенге чейин 15 күн, 20 күн убакыт өтөт. Биринчи лагерь, экинчи лагерь, үчүнчү лагерь болуп көтөрүлүп отуруп. Бул туристтерге кошо биздин жардам берген, биздин жергиликтүү тоо гидтери дагы бар. Англис тилин өздөштүргөн, физикалык жактан өтө чыдамкай биздин балдар, кыздарыбыз ошого көмөктөшүп, ошо тоонун башына чейин конокторду чыгарып, пиктерге чыгарып, кайра ылдыйга алып келгенге чейин ошол ортодо 20 күн, 30 күн, 1 айга жакын коноктоп кетишет. Себеп канчалык турист, канчалык көп убакыт бизде жүрүп өткөргөн болгон болсо, мен ойлойм, жергиликтүү өзүнүн мамлекетке бир жагынан экономикалык тарабынан, финанс тарабынан дагы мындай көптөгөн салым катары эсептесек болот. Кайра келгендер барбы? Кайра сөзсүз келгендер бар. Себеби бир келген коноктун аркасынан сөзсүз түрдө келип кеткенден кийин Central Asia is magic place деп эле ошондой деп эле айтылат да, баягы жомоктуу жер депчи. Анан ошого бир келген конок сөзсүз түрдө кийинки барганда башка аудиториясы менен дагы келип кеткенге ушундай сунуштайт, жана келип кетип турушат. Кайра туристтерди ээрчилип келген учурлар көп, Сөзсүз түрдө. Албетте, туристтер кайсы өлкөнү тандабасын, алар ал өлкөгө барардын алдында дагы, алар келгенде дагы тынчсыздандырган нерсе коопсуздук маселеси. Бизде мына ушуну жөнгө салууда туристтик полиция ишке түшкөн. Азыр алгач туристтерден угалы, мына Эмма айым менен Жонатан мырза, айтсаңыздар, сиздер өзүңүздөрдү Кыргызстанга келгенде коопсуз сезип атасыздарбы? Өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдөгүдөй эч кандай мындай чоочулоо учурлар болбодубу? Mrs. Emily and Mr. John, can you tell about your safety in Kyrgyzstan? There's no issues with safety. Everywhere we've been, everybody is so friendly. Yeah, there is zero issues with safety here. Ар бир жеринде коопсуздугун сезебиз дейт. Ар бир жери биз үчүн коопсуз дейт. Ар бир жеринде баардыгына төлөп өзүбүз каалагандай жүрөбүз дейт. Yeah, the same. We've been really welcomed wherever we've been, which town we've been in. Everyone's welcoming, everyone gives us a wave, because obviously we're coming through on the motorbike and everyone's happy to see us. So yes, we feel really safe. Биз абдан коопсуз жашайбыз дейт, абдан коопсузбуз дейт. Мотоциклдерибизди да койгон жерлер бар дейт. Анан телефондорубузду коюп кеткенге жерлер бар дейт. Биз абдан коопсузбуз дейт. Абдан мага да жагымдуу ушундай пикирлерди укканга, мен дагы ошончалык көңүлүм көтөрүлүп атат. Бизде ушул ички иштер кызматында дагы министрлик тарабынан туристтик полиция ишке түшкөнгө бир топ жыл болуп калды. Студияда туристтик полиция Наргиза Дюсубали кызы. Мына айтсаңыз, туристтик каттамдарда, эс алуу жайларында туристтер үчүн коопсуз деп айта аласызбы? Эч кандай учурлар жокпу буларды чоочулаткан? Саламатсыздарбы? Албетте, Кыргызстанда өзүңүздөр көргөндөй эле жерлерде, бардык шаарларда туристтик милиция кызматкерлери иштеп жатат жана ишин мындан ары да улантмакчы. Ошол эле учурда бизде туристтик милиция кызматкерлери, ар бир кызматкер бир нече чет тилдерин билген кызматкерлер бар. Бул биздин кызматты көбүрөөк оңойлоштурат, жеңилдетет. Анткени биз чет өлкөлүк жарандарга кабылганда алардын акыбалын сурайбыз, Кыргызстанда өзүн кандай сезип жүрөт, эмне жардам керек биз тараптан, эгер арыз жаза турган болсо, буюму жоголуп кетсе, же кандайдыр бир даректи таба албай адашып калышы мүмкүн. Ошол учурларда кайрылса, биздин тескөөчүлөр тез жана сапаттуу жардам көрсөтүп жатышат. Бул жагынан чет өлкөлүк туристтер аябай ыраазычылыгын билдирип кетип жатышат.
Сиздин тажрыйбада кайсы өлкөлөрдү кезиктирдиңиз? Сиздердин милдетиңиздер дагы жардам көрсөтүү экен, Так точно. Коштоо. Коштоп жүрөт, так точно. Биздин кызматыбызда эң биринчи сапаттуу, туура, так кызмат көрсөтүү, сервистик кызмат көрсөтүү бул биздин биринчи функционалдык милдетибиз болуп эсептелет. Себеби биз Кыргызстанды чет өлкөлүк жарандарга биз аркылуу таанытууга аракет кылабыз. Себеби эгер биз кызматыбызды тактана чет өлкөлүктөргө туура түшүндүрүп, жеткиликтүү жардам көрсөтө алсак, демек бул биздин чоң жетишкендигибиз, туризм багытына кошкон чоң бир салымыбыз деп эсептейбиз. Себеби бул кылмыштуулуктун алдын алуу, болтурбоо максатында жүргүзгөн профилактикалык иш-чаралардын Мына бири сиз катары айтып атасыз эсептелет. көп тилдүү туристтик полициялар деп. Ооба. Сиз канча тилди билесиз? Мен бир эле англис тилинде сүйлөйм, бирок менден башка кызматкерлерибиз 2ден 3төн тил билген кызматкерлер бар. Дарегиңизге ошол иш учурунда туристтер менен жолукканда бир жакшы сөздөрдү, жакшы каалоолорду уктуңузбу? Кайсы тарап өлкөлөрдөн? Албетте андай жагымдуу окуялар көп болот. Франциядан, Египеттен келген туристтер, Англиядан келген туристтер ошол жоголгон буюмдарын таап берген учурлар болгон, даректен адашып кеткен учурлар болгон, тоолорго коштоп жүрүүлөр уюштурулат, эмоцияларын билдиришип, Сону деп айтышабы, сиз да угуп атасызбы иш жүзүндө? албетте социалдык тармактарда дагы атайын белгилеп кетишет. Ошо патрулдук милицияда, туристтик милиция кызматкерлерине ыраазычылык ушундай таап беришти, келгиле Кыргызстан аябай сонун экен деп айтып кетишет. Учурдан пайдаланып бул жерде конокторубуз бар турбайбы? Ошондуктан welcome to Kyrgyzstan, dear tourists, dear guests, nice to meet you. In Oshoka Tourist Police, if you have some problems or you need for help, we are ready all time to help you. Андан сырткары бизде министрлик тарабынан атайын мындай эскертүү баракчалары берилет. Бул баракчалар Кыргызстан аймагындагы баардык туристтик милиция кызматкерлери тарабынан өлкөбүзгө келген чет өлкөлүк жарандарга, чет өлкөлүк эс алуучуларга берилет. Бул жерде атайын көрсөңүздөр кыргыз жана орус тилдеринде, англис тилдеринде тактана көрсөтүлгөн жана байланыш номерлери көрсөтүлгөн. Биз бул номерлерди бергенибиздин себеби кээ бир жерлерде мисалы англис тилинде сүйлөй албаган же кытай тилинде сүйлөй албаган адамдарга, жарандарыбызга учурап калса, аларга ушул баракчаны көрсөтсө алар дароо түшүнөт. 102 чалып беришет же ушул номерлер аркылуу Даректер бүт жазылган. биз менен байланышка чыкканы оңой Аябай түшүндүрүлөт. сонун шарттар түзүлүптүр туристтердин коопсуздугу үчүн. Ошол эле учурда туристтерди, келген туристтерди тейлөөдө, Кыргызстанга тартууда бул гидтердин кызматы өнүктүрүү. Бизде мына азыр студияда ошол гидтердин бири Гүлназа Рахматова мына кызмат көрсөтүп атат. Гид, котормочу катары ошол сиздердин туроператорлордун кызматын илгерилетүүдө гидтердин дагы мындай кызмат көрсөтүүсү өнүктүбү, салыштырмалуу пикирлериңизде? Ооба, сөзсүз түрдө бул биринчиден туризмде болгондо, туризм тармагында гиддин орду өтө чоң, мындай белгилеп айтсак болот. Кээ бир адамдар мисалы интернет булактарынан, соц тармактардан маалыматты алып, анан жок биз өзүбүз көрүп кете беребиз, өзүбүз таанышып кете беребиз деген ушундай учурлар болуп калат да. Бул кээ бир объекттерге, тоолордо дейли, шаарларда дейли, ушундай ар кандай учурларында. Бирок биз баягы кыргыздын мындай жөнөкөй сөзү менен алганда, той өткөрсөң, тойдун жакшы өтүшү, тойдун кызыктуу өтүшү, шаңдуу өтүшү, ошонун баардыгы алып баруучуга көз каранды нерсе да. Ошого биз гидти туризмде тойдун алып баруучусу катары эле түшүнөбүз. Себеби ошол гиддин канчалык деңгээлде ички руханий дүйнөсү бай болгон, сөзгө чебер болгон, бир нече тилдерди билген, адамдын психологиялык абалын түшүнө билген, ушундай жакшы бир профессионал болгон болсо, келген конок дагы ошол жерде ыраазы болуп кетет дегендей. Жөн эле тамагын берип койгон бул бир жөн. Анан баягы кыргызда сөз бар эмеспи? Ашың болбосо да кашыңы бер деген сыңары. Бул ошо ашын бергенден кийин ошо көңүлүн караган, кашын караган бул ошол тойдун алып баруучусу катары ошо гидтерди эсептейбиз да. Ошондой гидтердин бир тобу түзүлдүбү, чөйрөсү сиздер тандап ала турган? Кошумчалап коеюн. Тандап бул сонун, Ооба, бул бизде мындай деп. бул канчалык коноктор, туристтер келген сайын гидтердин ортосунда конкуренция пайда болуп атат. Мурда мисалы бир эле адам болсо ошону алып барып койчу дейт элек, анын сапатына карабайт элек да. Азыр уже сапаттуу адамды издей баштадык, биз дагы тандоо бар. Тандоо болгондо адам өзүнүн үстүнөн иштейт да.
гидтер өзүнүн Демек, иштей баштайт. Өнүгүү бар. Өнүгүү Эми бар. ушул Кыргызстандагы туризмди дагы өнүктүрүп, дагы туристтерди кайра эңсеп, өздөрү келип, досторун, ошол чөйрөсүн бул жака ээрчитүү үчүн, тартуу үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Эмнени өнүктүрүшүбүз керек деген чоң суроону биринчи туристтерден сурасам, булар көрдү, сырттан көз карашын, кандай кеңештерди айтат? Мисалы, ошол Джонатан мырза менен мына Эмма айым кандай кеңештерди берет эле туризмди өнүктүрүүдө Кыргызстанда дагы эмнеге маани берсе болот? Пикирлери. What do you improve in Kyrgyzstan became more tourists? There isn't really anything to improve. Everything you need as a tourist is here. It just works. You don't need to improve anything. Just stay as Kyrgyzstan. And also, and what do you think about our tour operation? We haven't really got much experience of your tour operations because we're travelling ourselves, but for us it's easy. Everything that we need is available, and every town, it just has everything. It's easy for us. Tourism is easy here. Yes, and everyone's really helpful. So even when we do struggle, we can do a lot of pointing and asking in our own way, and somehow the communication works, and yeah, everything's been really good. Yeah. Кыргызстанда дейт баардыгы сонун дейт, эч нерсени өзгөртпөсөңөр дагы туристтер келе баштайт дейт. Анан бизде дейт, бизге оңой дейт, кантип тапкан, кантип издеп, кантип сүйлөшсөк баардыгы уже сүйлөшүп атат англисче деп атышат. Сиздер эмне дейсиздер? Кыргызстанда мына президент Садыр Жапаров айтты, кыргызстандыктарга кайрылуу жасады, туризмди биз экономиканын эң күчтүү кирешелүү тармагына айлантуу үчүн Кыргызстандын ар бир жараны гид болсун, туристтерге ушундай сыпайы болсун, туристтерди тартсын дегендей бир сонун пикирлерин айтты, кайрылуу жасады. Сиздер эмне дейт элеңиздер? Эмнеге маани берүү керек? Дегенде туризмди өркүндөтүү, ички туризм, ал биз өзүбүздүн тейлөөнү, өзүбүздүн чөйрөнү баары билген адамдар да. Алар кандай бир доосу жок эле эме алып кетишет. Бирок сырттагы туризмди, сырттан келгендерди бул мамлекеттик деңгээлде караш керек да, бул нерсеничи. Мамлекеттик деңгээлде, мисалы, мен өзүм арабамды тарта берем, башты тиги дагы тарта берет. Бирок мамлекет өзүнүн үйүн карагандай кылып туруп, сырттагы конок келгенде кандай кылсак деген нерсени көбүрөөк караса дейм да. Анан бул маселени талкуулаганда ушул туристтер менен түз иштеген адамдар менен дестинация биздин эмебиз бар да, коомубуз бар. Ошол коомдорду чакырып, ошолор менен түзмө-түз кеңешип иш кылса, абдан сонун болот эле. Себеби биз көйгөйдүн баарын билебиз да. Демек, бул сунуш туризм департаментине кайсы тармакка? Сиздин пикириңиз, Руслан мырза? Ооба, эми бул жерде жалгыз дарак бак болбойт дейт да. Анан бир адам конок чакырса, бир отель, мына мейманкана өкүлдөрү турат, бир мейманкана өзүнүн кызматы менен бардык мамлекеттин жүгүн аркалап кетиш кыйын нерсе. Бирок мына мейманкананын өкүлдөрү, Кунзу эжекелер дайыма бизде айтып келет, мына дестинация уюмубуздун ортосунда ар бирибиз өзүбүзгө жараша жумушубузду сапаттуу так аткара турган болсок, меймандостукта, ошондо келген коноктун дагы купулуна толо турган ушундай нерсе болот. Транспортта болсун, транспорттун сапаттуулугу, тазалуулугу, жолдун тазалыгы, же болбосо машинанын, автотранспорттун ичи жайдын күнү салкын, кыштын күнү жылуу дегендей. Тамак аш ичкен жерге барган жерде тамактын баягы даамдуусу, таттуусу дегендей, анан сервистин дагы өз ордунда берилгени, гидтердин кызматтары деп айталы. Ошол эле отелдин өзүндө болуп аткан кызматтар, жаткан, баскан турганы, бүт бардык нерсенин бардыгы келип комплекстүү каралып туруп, бардыгыбыз бир зынжыр менен, мындайча айтканда, биргеликте байланабыз дагы. Анан ошол жерде бир татыктуу, сапаттуу, бир жакшы бир кызмат болуп, анан конокторго болгон мамиле жаралат. Демек,
ар ким өз алдынча эмес, бир багыттуу, чогуу, максаттуу иш жүргүзүү керек, Албетте, сапатка чыгабыз, сапатка. Азыр мына ушул студияга бизге ушул Интер Азиянын негиздөөчүсү Руслан Калмурзаев, сиз бийик тоолордон атайын программага түшүп келдиңиз. Бүгүн келген туристтер ушул тапта эмнелерди, кайсы жерлерди көбүрөөк көрүп атат? Мени ушул жерге жеткир, мен көп мындай туристтерди кызыктырган жер кайсы болуп атат азыр Айбакта? Эми аймак дегенибизде Кыргызстандын баардык жери эле өзү негизи мындай кооз, сонун баягы өзүнө тарта турган, анан орусча сөз менен айтканда, что вам нужно десе, горы, воздух и вода дейт да. Горы, воздух и вода. Конокторго которуп берип койсоңуз деле болчу да, ооба. Кандай айтылчу эле? Mountains, Mountains, fresh air, water, fresh air and cold water. Mountain water, yeah. Ошол сыңары кай жерде болбосун, эң сонун бул жаратылыштын кооздугу, тоолор, токойлор, анан таза аба жана ошол суу тартат сөзсүз түрдө. Эми жалпы эле азыр биз эми сүйлөшкөндө көп учурда эле баягы сезондук жайдын күнкү туризм менен кээ бир учурда мындай неметип калабыз да, ооба, чектелип калабыз. Ошондой чектелип калбаш үчүн биз негизи мамлекетте деле, элде деле ошо ойлонгонубузда, пландаганыбызда жылда 4 сезондук формат менен ошол нерсеге караган ошол убакыт келди окшойт. Анан себеби биз 3 айда бүт сезон өткөргөндөн кийин калган 9 ай эмне кылабыз? 9 ай деле бизге коноктор келсе боло турган. 9 ай деле ошол объекттер, тоодогу, ошол эле көлдөгү пансионат болобу, тоодогу комплекстер болобу, этнокомплекстер болобу, баардыгында ошо кышкы, жазгы, күзгү учурларга дагы ыңгайлуу шарттар Үзгүлтүксүз. ооба түзүлө берген болсо, 4 сезондо бир учурда кызмат көрсөтүп кеткенге ушундай мүмкүнчүлүк болот. Себеп Ага даярсыздарбы? ага заман талабы, мыйзам талабы экен, ошол нерсеге коомчулук дагы, мамлекет дагы ошого даярданып баратат. Ошол себептен келген коноктордун агымы дагы күчөп турат. Анан мамлекетте турган азыр жана сөздүн башында айтып кетпедикпи, ички дүң продукцияны 7,5-8%га чейин ушундай чыгарабыз деген. Бул быйылкы жылдын эсебине 2026-27 бир жыл 2 жылдын ичиндеги бул пландар. Ал эми алдыда турган 5 жыл 10 жылдын ичинде бул көрсөткүч мен мындай чоң ишенич менен эле айта алам, жок дегенде бир 5тен 1 мамлекеттин ички дүң продукциясын 5тен 1 түзүп бере алат го деген ушундай. Азыр ушу тапта жана айттык 4-5% деп. Буюрса 15-20%га чейин ошол ички дүң продукцияны көтөргөнгө ошондой мүмкүнчүлүк болот. Демек, туризм тармагы жакынкы жылдары ошол ички дүң продукциянын бир бөлүгүн түзүп эле калат экен да, демек, Демек, туроператорлор, аймактагы туроператорлор ушундай божомолдоолорду берип аткан болсо, демек, туризм өнүгүп атат деген мындай ишеним пайда болуп атат менде. Анан мен азыр дагы ушул туристтерге кайрылгым келип турат, жана сурайм деп унутуп калыптырмын. Ошол саякат учурунда, тоо туризминде эң эсте калган ушул жүрөгүндө бир керемет учур эмне болду булар үчүн? Ирландияга барганда, ой, ушундай экен деп айтып бере турган. What do you think about your travel? The best memorable? In Kyrgyzstan? Yes, in Kyrgyzstan. I think coming over the top of the Okmok Pass and just the view from the top, it's something I'll never forget. It was beautiful. Кыска мындай эбелер болуп туруп окуялар. And what's your experience and your experience will be was experience in your travel memorables? Before Kyrgyzstan? Yes. It's difficult. We've been quite a few places. I think for me personally, entering Kazakhstan, it was our first time there and experiencing the Kazakh steppe and the desert. That was a different kind of beautiful. It's a beautiful nothing, whereas Kyrgyzstan, it's the nature is just stunning. Yeah. In Kyrgyzstan?
In Kyrgyzstan, like I say, it's the nature. It's up north in high altitudes. It's just beautiful. Yeah, the same. We've loved the mountains. The mountains in every country we've been to have been amazing. But in Kyrgyzstan, there's something spectacular about them. They're soft, just they're huge. The landscape is amazing. It's what we've loved the most so far. Кыргызстанда эң эсте каларлуусу бул бийик тоолору дейт. Анан Казакстанды дагы айтып кетти. Казакстанда бул эсте каларлуусу бул алардын пустынялары экен. Бирок дейт Казакстандан көрө Кыргызстан көбүрөөк сулуураак, анан көбүрөөк эсте калды дейт. Мына жана Интеразиянын негиздөөчүсү айткан баягы тоолор, суулар, таза аба дегенди тастыктап атат туристтер дагы. Эми мына айтсаңыздар, ушундай биздин табиятыбыз, Кыргызстаныбыз ажайып кооз, саякаттоого керемет мекен экенин мына тастыктап атат. Эми ушул даяр ушул кооздукту туристтер тартып атканда жергиликтүүлөр кандай болуш керек? Бул маселе мындай оңолдубу? Айдоочулардан тартып, биздин аба дарбазадан киргенде же чек арадан өткөндө айдоочулардын, тейлөөчүлөрдүн тейлөө кызматтарын, жергиликтүү элдин дагы бир маданияты өстү, мына сиздердин тажрыйбаңыздарда. Албетте мен кошумчалап кетейин. Буга чейин дагы бир сөз болбодубу? Кышкы туризм боюнча депчи, кошумчалап кетчү нерсе күзүндө, кышында дагы бизге чет өлкөдөн туристтер аябай көп келет. Өздөрүнүн автотурист деп коебуз. Автоунаалары менен келчү туристтер абдан көп. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалык тарабынан атайын талаптардын негизинде биз коштоп жүрүүлөрдү уюштурабыз. Күзүндө дагы, кышында дагы туристтердин саны үзүлбөйт. Ал эми азыркы учурга келсек, ушундай сонун керемет бейиштин төрүндө болгон жерди эмне үчүн биз даңазалай албайбыз да? Даңазалайбыз, колубуздан келет. Учурдан пайдаланып, Сиз дагы даңазалайсызбы туристтер менен сүйлөшкөндө? Туристтер менен сүйлөшкөндө мен аябай эле мактанам го. Жерибиз кооз, жаратылышыбыз кооз, элибиз меймандос дейм аябай. Ошону жергиликтүүлөр тастыктап атабы? Тажрыйба жүзүндө. Албетте, тажрыйба жүзүндө тастыктайт. Эл барган сайын, туристтер көбөйгөн сайын атайын жанагындай мекемелерди, оймолорду, улуттук буюмдарды жасоо жактары өнүгүп атат. Ошол жактарга ылайыкташтырып өзүнүн кулк мүнөзүн, адеп аклагын, орой сүйлөбөй келиңиз, алыңыз. Мейман болсо, кээ бирки жерлер бар. Азыр Оштун эли аябай меймандостугун көрсөтүп жаткан учур, аябай сыймыктанып кетем. Суусун бекер бере калат, же башкасын бекер бере калат. Меймандостугун ынтымагын көрсөтүп алып жатышат. Эми мына тур операторлордун угалы, сиздер сонун туристтер тартып келдиңиз. Жана сиз айткандай бир канча мамлекеттерди айттыңыз. Англия, Швейцария, Ирландия, жана башка Европа. Эми ошондой туристтер тартып келгенде жергиликтүү бир элдер, айдоочулар же эмелер бир аз көңүлдү ренжиткен учурлар болбойбу? Өстү маданият, тейлөө. Болуп келген. Азыр деле боло берсе керек. Бирок жанагы эмени жаап коет да, биздин меймандостугубузчу. Айрым учурларды жаап коет. Эми ансыз биздики мындай айткандачы, биздин кыргыздар жөнөкөйбүз да. Биздин болгондой биз жасалма көп эме кыла албайбыз, кылыктана албайбыз. Болгондой кылып. Ошонусу менен өзгөчөлөрүн айтты. Башкалар дагы айтты. Бизди ичи сыртында экен деди. Бардыгы жөнөкөй экенсиңер деди да. Мындай мисалы күлүп турса, аркасында күмөн санайт го адам, бул неге күлдү депчи. Жок, биздики болгондой. Пикириңиз, Руслан? Эми дүйнөлүк практикада негизи ошол эле айтайлы, азыр айтып атасыздар, Египет деп айтып атасыздар, ошол эле Туркия мамлекеттери да, ошол эле Европа мамлекеттери кайсыл жерге барбайлы сөзсүз түрдө эми анча-мунча баягы интернет булактарынан көрөбүз, фильмдерден көрөбүз дегендей шылуундук бар болот да, бир аз ошондой нерселер бар. Жасалмалык. Ооба. Анан кой аксагы менен жүз дейт го. Кой аксагы менен жүз дегендей жаманы болбосо жакшы болуп өсүп кетиш деле мындай кыйын нерсе болот. Анан ошого бизде деле Кыргызстанда bundan 5-6 жыл, 10 жыл мурда дейли баягы жагымсыз учурлар, баягы тейлөөдөгү болгон сапатсыз тейлөө, же болбосо алдамчылык учурлар, ашыкча тыйын алып коюптур, же болбосо айтылган тейлөөнүн баягы деңгээлиндегидей ошондой сапаттагыдай тейлөө болбой калган деген ушундай учурлар болуп келген. Бирок ошол нерселерди биз ошолдон арылдык деген мындай аябай таң калтырган, эсте калган мындай жөнөкөй эле жарандар тарабынан туристтерге бир учурлар болуп атабы?
Мисалы, соц тармактарда жүрөт. Мисалы, Италиядан келген ошол конокко. 4 мамлекеттен келген адам 2-3 күн жатып калды. Анан мен мындай бир тур аш кылдым да. Плов кылып, ошолордун баарын топтоп чакырдым. Алар үчүн таң калыштуу болду да. Мен жөн эле мен аларды мындай Конок катары чакырдым. Силер менин 3-4 күндөн бери менин коногум болдуңар, мен силерге бир сыйлайын дедим. Коноктойын деп, Аларга Атайын. ошол нерсе өмүр бою эсте калды да. Ушундай бир нерселер менден сырткары башка жерлерде да болуп турат. Соц тармактарда италиялык туристке жөнөкөй эле бир кичинекей жигит акысыз балмуздак берген, акысыз бир келиндин кымыз бергени бизде сатылбайт деп жайылып атпадыбы? Мына ушундай учурлар болуп атабы көп эле? Андай учурлар негизи көп. Андай учурлар көп, себеби ал бүт бардык элдин ички кулк мүнөзүнө баягы жараша нерсе болот. Бизде бардык эл түшүнөт, жамандык кылгандын изи башка деп, жана жакшылыктан Кудайдан кайтат деген ушундай ой менен, пикир менен бардык эл негизи жакшылык кылып койгонго, жакшылык ушундай бир күлүп жайнап тосуп алганга бардык эл негизи ушундай нерсеге даяр. Жасап жүрөт. Илгери эме алат эле го, мындай боз үйдө кымызын, нанын алып чыгып жолоочуга берет эле го, тааныбаса деле. Ошол сыяктуу ошол нерсе калып кетти да, бизде дагы бар да, кыргызбыз да. Каада салттар, наркыз, бар. Сүйүнткүбүз келет да, адамды сүйүнткүбүз келет. Бизде мына бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып баратат, чыгып калды. Бир ооздон калкка кайрылууңуздар. Кыска. Мен урматтуу кыргыз эли, буюрса биз чет өлкөлүктөрдүн баардыгы бизди көргөнү, бизди суктанганы, тамшанганы келет, көбөйөт. Бирок ошого жараша биз өзүбүздүн сабаттуулугубузду, өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтө билейли. Уят кылбагыла дебейм. Мына туристтик полиция сизге да бир ооз. Эмне Урматтуу керек туристтер тартуу үчүн? шаарыбыздын тургундары жана меймандары, жалпыңыздардан суранып кетчү нерсе, жол коопсуздугун так сактасаңыздар, ар бир адам жол кыймыл коопсуздугун так сактаган болсо, бул биздин меймандарга дагы өзүбүзгө дагы кылган эң чоң бир сооп ишибиз, эң бир чоң жетишкендигибиз. Анан ар бир элдин ынтымагы, достугу, жергебизде тынчтык болуп турса, туруктуулук болуп турган болсо, ошол жерде өнүгүү болот, ошол жерде өсүү болот, келчү меймандар дагы абдан көп болот деп ишенем. Пикир бар. Дүйнөлүк коомчулук айтат экен, The Central Asia is a mystical region in the world депчи. Ошондой айтылат экен дагы, бул табышмактуу регион болуп атасыңар, Борбордук Азия дейт. Мурда ачылбаган сырларыңар ачылбаган жерлерди азыр эми дүйнө тааный баштады дейт. Ошого бизге кайрылганда, мисалы кандай турист болбосун дүйнөдөн келген. Бир эле Кыргызстан үчүн келбесе керек, бир эле Өзбекстан үчүн келбесе керек, же бир эле Казакстан үчүн келбесе керек. Ошого келгенде сөзсүз түрдө ар бир мамлекетке кирип кетет. Ошого биз бардык мына Орто Азия, Борбордук Азиядагы бардык мамлекеттер бирдей деңгээлде ушундай бир кызмат көрсөткөнгө ынтыла берели. Рахмат, бүгүн бизде студияга келип, убактыңыздарды бөлүп, ушу алыскы тоолордон, мына мейманканалардан ошол конокторду калтырып келгениңиздерге ыраазычылык билдирем. Бүгүн биздин студияда ошол туризмди өнүктүрүү, туристтерди кайра Кыргызстанга тартуу боюнча талкуу болду. Студияда Интеразия туристтик компаниясынын негиздөөчүсү Оруслан Калмурзаев, Cube House мейманканасынын негиздөөчүсү Кундуз Талканчиева, туристтик полиция Наргиза Жусупали кызы, Ирландиядан келген туристтер Ли Джонатан, ошондой эле Эмма Луз жана биздин гид котормочу Гүлназа Рахматова катышты. Сиздерге ыраазычылык. Эфирде учур маселеси болду. Саламатта калыңыздар.